кыргыз менен иштеше албайт экен. Бул өтө сонун нерсе экен. Бир эки айдын ичинде жашоомдо болуп көрбөгөндөй өзгөрүп алган да. Мындай. Бир кыргыз барат Индияга, өзү компания ачат, ошол жакта иштейт. Англияга барат, Кореяга барат, Америкага барат. Бул өзү башында турат. Айылдагы төрөгөн бала өзүн эмне кылат билбейм деп келет да. Ошо дордойдо иштеп товар алган киши Кыргызстандын модасын жаратат. Дарья болсо, мындай акча агып аткан Дарья болсо дейт. Биз ошонун жанында эле турабыз дейт да. Акча төлөгөн киши ал каалап ага суу сиңет. Жөн эле тренинг келсе мени мынтип угушат да. Бул акча таппай калса кыйналат да, что-то не то болуп атат. Биринчиден ага айткан сизде проблема. Бүгүн биздин Кыргызстан Азиянын Италия саатталышындагы подкастыбыздын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн бизде конокто эң таанымал конок болушу керек. Бүгүн дүйнө жүзүнө таанымал, мындайча айтканда дүйнөлүк коуч, Германиядан, Америкадан билим алган, Кытай жергесинде иштеп, бүгүнкү күндө ишкердикти кылып жүрөт. Өзү дүйнөлүк коуч Максат Мухтаров мырза келип отурат. Бүгүн Максат мырза кош келипсиз. Саламатсызбы. Assalamu алейкум. Биз Максат мырза менен бир канча жылдык эмебиз бар, мамилебиз бар. Бул ишкердик жашоосуна биринчилерден болуп бизде сүйлөп кирген байкебиз. Мындайча айтканда бизде ойготкон агаларыбыздан болот. Максат мырза, кош келипсиз. Кыргызстан сизге жактыбы? Канча жылдан бери келе элексиз, өзгөрүптүрбү? Деги эле мен Кыргызстандан кеткениме 2001 жыл болчу, 23 жыл болуп калыптыр. Мен мындай айтканда өмүрүмдүн көбүнү чет өлкөдө жашадым. Биринчи ошо Германияга бардым, анан Америка, Россияда жашадым, Турцияда, азыр Кытайда жашайм да. Мындай айтканда современный кыргыз көчмөн. Ата-бабаларыбыз жолубузду улап келатат дейсизби? Ошого биринчиден мен бул кичинекейимде каалаган нерсем айылда жүргөндө мен 1981 жылы туулгам да, Советский Союз убагында. Ошого мындай дүйнөнү самай берчимин да. Анан ата-энем да буга мындай салым кошуп, мисалы сен Америкада окуйсуң, сен Японияда окуйсуң деп кичинебиз айтып койгон. Ал убакта 85 жылдары кайсы Америка, кайсы Япония да. Азыркы проблема жок. Мексикадан Кытайга, Америкага өтүп кете беребиз. Кытайда жашайбыз. Азыркы заман башка заман. Ошол убактан башталган. Анан ошо дүйнөнү кыдырып билим алып, Германияда, Америкадан, анан ошо чет өлкөлөрдө иштеп, азыркы тапта 11 жылдан бери Кытайда жергесинде жашайм. Ошо Кытайда жашап атканда да ошоктан силер менен таанышып, көптөгөн нерсе менен сүйлөшүп дегенде, азыр Кудайга шүгүр андан бери канча жылыштар болду, канча өнүгүүлөр болду, көрүп келатам сырттан дегенде. Жакшы, кубанычтамын биринчиден Мурат. Анткени ошол убакта, бай сүйлөшкөн убактагы сөздөр, кыялдар азыр мындай ишке ашып калды мындай. Ошону жашап атабыз. Мисалы ошол убакта канча жыл өттү, 5-6 жыл өтсө керек. Мындай алып салсаң, как будто бай фокус болгондой тик деп туруп баягы нерселер ортого чыгып калды да. Азыр көрүп атам, аябай жакшы жумуш кылып атасыңар, Кыргызстанга чоң салым болуп атат, бизнес тармагын өнүктүрдүңөр, Кытайдан канчалаган ошол текстиль тармагын өнүктүрүп атасыңар, көрүп атам подкасттарды, анан бизнесиңерди көрүп атам, Кытайга келгенде жолугуп атабыз. Бул өтө жакшы нерсе. Бул мындай кубаныч бере турган нерсе, анткени адам өнүккөндө бакыттуу болот да. Мисалы балабыз төрөлсө, басып калды деп мындай сүйүнчүлөп сүйүнөбүз го. Анан кийин алды, анан окуп калды, сүйлөп калды мындай. Өнүгүү болгон сайын адам бактылуу болот да. Ошого силерди көрүп аябай бактылуумун. Максат меке, мындай нерсе болду. Биз биринчи жолу 2013 жыл болуш керек. 2013 жылы сиз менен Гуанчжоу шаарында Starbucks'та отурганбыз. Эсиңизде болсо керек. 2013 болду эле, андан кийин болсо керек эле. Ну, примерно 2014 2017 экен. 2017 жылы биринчи жолу ошол жерде отурганбыз. Ошол учурда сиз азыркы айтып берип атпайсызбы? Биз айылдан максатым болчу, кыялым болчу, анан Америкага бардым, анан Германияга бардым, билим алдым, 11 жылдан бери Кытайда жашап жүрөм депчи, кыялым болчу депчи. Ошол учурда сиз мага бир нерсени айткансыз да. Адам кыялдан алган нерсесине жетсе болот. Бирок ага биринчи ишениш керек депчи. Мен ошол экөөбүз отурган баарлашуудан таасир алып, бир эки айдын ичинде жашоомдо болуп көрбөгөндөй өзгөрүп алган да. Мындай
компания ачам дедим, Кытайда компания ачып койдум. Эч кандай мындай акчанын кереги жок дегенсиз да. Акча кереги жок, эч кандай ресурс кереги жок. Ресурс таба алат депчи. Ал жерде бүт бардык нерсе Кудай и так берген бизге. Ошол нерсе менен жасаса болот депчи. Андан кийин бир жылдан өтпөй биздин колубузда кытайлар иштеп калды. Эми мен суроо бергим келет да. Азыр бизде көпчүлүк жаштар же болбосо кыргыздар бизде баягы комплекстер бар го. Биз кыргызбыз, анан кичинекей, Кыргызстан кичинекей, анан айылдан чыктык, биз жөнөкөй эле мектептен окудук, кантип эле чоң адам болом деген ойлор бар го. Ошол нерселер, комплекстерди жок эле нерсе да туурабы? Ошол боюнча. Биринчиден ушундай болгону жакшы нерсе. Неге дегенде, мисалы мен айылдан келгенмин да шаарга 94-жылы. Мен ойлосоңуз, баягы бизде сөз бар го, ааламга жол айылдан башталат. Караңыздар, эгер айылдык бирөө шаарга келсе, мен шаардын тургунумун, мен түпкү тамырым ушул жерде дей албайт да. Ал бул жерде мындай временный, мындай убактылуу өзүнө сезет. Мен өзүм ошону сезгем да. Айылдан келдим, шаарга келдим, бирок шаарда мен ушул жакта калдым, Бишкектик болобу, мен мында андай жок эле да. Анткени менин түгү тегим айылдык болсо, мен тамырым айылдан. Бул шаар, Бишкек шаары менин түпүм эмес. Бияктан мисалы мен төрөлүү больницага, бул роддом төрөлгөм, андай нерсе жок Бишкекте. Бишкек эмне болду, мага бир тепкичеле болду. Ошон үчүн айылда ааламга жол айылдан башталат деген бул чындык экен. Мен өзүм жашадым. Анан ошо Бишкектен өтүп, ошо Германияга, Америкага бардым, Россияда жашадым, Турцияда, Кытайда дагы эле кетип атамыз жочу. Азыр уже мен географияны эмес, уже мен жөнөкөй өнүгүүнү кетип атам. Мисалы, сиз айтпайсыз мындай, айылда эле төрөлдүм, мындай болот деп. Жанакы эмнеге жакшы болот деген айтып берейин. Анткени мен айылдык мында болбойт да деп атат да, бирок ошону ойлонуп атат да. Шаардык балдар аны ойлонбойт, андай жок аларда, мында бир чоң ою, андай кылалы, андай ой деле жок да. Жөн тамагын жеп жашап жүрө берет, ал жерде эме жок. Айылдагы төрөгөн бала өзүн эмне кылат, билбейм деп келет да. Бул эң ключевой нерсе да. Билбейм деген адам, менде цитата бар, билбесең көптү билесиң дегенчи. Билбесең көптү билесиң. Мисалы, билбесең көптү билесиң да. Билем десең уже адам токтоп калат да. Ошого айылдык мындай дүйнөнү башкаргандар айылдыктар болот деп эсептейм да. Анткени аларда баягы токтоо жок болот да. Мен өзүмдө личный ушунча даражага келсем да токтоо жок, анткени дагы чоң даражалар бар да. Канчалаган биз азыр дүйнөнү башкарганга бир вообще каякта жүрөбүз дейбиз да, туурабы. Бирок ал нерсе болобу? Болот. Неге болбосун? Анткени айылда мындай сөз бар да, ата-энебиз айткан сөздөр бар, баарыңыздар билесиздер. Ал кылып атат, анын мүйүзү бар экен деген сөз бар го, туурабы. Эми сиздерге суроо, мына дүйнөнү башкаргандар, ушунчалык чоң ийгиликке жеткендердин мүйүзү барбы? Жок, Значит, менин да мүйүзүм жок, анда болот экен деген сөз. Ошого каалоону көбөйтө бериш керек. Анан бул нерседе определенный илим керек. Илим дегенде биз эме деп атпайбыз, баягы мектепте университет, аны эмес, мындай жашоонун илимин түшүнүш керек да. Неге ошол үчкө окугандар же эме кылгандар бизнесмен болуп кетип атат дагы, отличниктер жумушка иштеп атат. Вопрос. Буну аябай терең изилдеп чыкканмын. Анан ошону баягы тренингдерде эмелерде түшүнүп берем. Ошого ким кааласа, айылдык болобу, шаардык болобу, айырмасы жок. Жалгыз бой эне болобу, мындай каалоосу ичинде туулса, ошондо ишениш керек. Бул Кудайдын берерине доказательство. Бирок өздөрү шартын аткарыш керек да. Сиз мындайча айтканда бир айылдан жөнөкөй эле бала деле дүйнөнү башкара алат дегенди. Мен ошого ишенем. Эгер итагеле ишенбесең жөнү жүрөсүң, эме жок. Бирок мен ишенем, итагеле мен определенный жагын көрдүм. Азыр мисалы мен немистерге сүйлөсөм дагы, алар угат, кунткой угат да. Американецтер сөзүн да кунткой угат. Бул не деген сөз? Значит, айылда төрөлгөн кыргыз баланы угат экен элдер. Неге? Анда айылда төрөлгөн информация менде бар. Айылда төрөлгөн бир кыргыз бала ошондой сиздей деңгээлге жетиш үчүн кандай нерселерди жасаш керек? Биринчи очередь, азыркы айылда төрөлгөн балдар жөн эле бир нерсени каалаш керек. Инстаграмдан көрдү, ютубтан көрдү, өзүнө жакты, болду. Оюн ошо салып коюш керек, болду. Калган жолдор өздөрү. Демек, мындайча айтканда, кыялданган үйрөтүш керек, Кыялданган үйрөтүш керек, аны ошого болоруна ишениш керек. Аны элдер айтат да, кантип эле болсун депчи. Ошого мен жообум бар. Ушун постоянно ушунду айтасыздар. Мисалы, кантип айылдык дүйнөнү башкарсын дегенде, эгер каалоосунда барса, көргөн болсо, анда мен билбейм, кантип дегенде мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. 4 эле жооп бар. Постоянно ушуну айтасыз. Буну менен тренингдерде канчалаган адамдар үй алды.
үй бүлө, бактылуу үй бүлө курушту, канчалаган ийгиликтерге жетти, акчаларга жетти. Мисалы аны бирөөсү да өзүң баягында эме кылып жүрөсүң го, баягы практикада кылып. Мен дагы бир айта кетейин ушу көрөрмандарга. Мурат ошо мен биринчи коучингге баштагандардан, биринчи мындай айтканда шакирттерден да, баягында мени уккан кишилерден. Андан кийин келгенде дагы консультация алып, баягы утуру бизнес чоңойткондо же жашоону өнүктүргөнгө, анан ошого дагы мен аябай эме кылып калам да, мындайча айтканда мындай үзүрүнү көрдүм деген да. Ушунча эмгек кылсак, мисалы эмгек дегенде баягы үйлөнгөн нерсебиз бирөөгө үйрөтөбүз да. Ошонун результатын алган кишилерден бирөөсүн, ошого да аябай кубанычтамын. Сиз азыр айтып атпайсызбы, мен билбейм, ошол болот, ошого ишенем депчи. Ошону каалайм, ошого ишенем. Ушул сөздөрүңүздү уккандан кийин мен жашоомду анализ кылып көргөм да, ошол учурдачы. Жашоомду карап көрсөң, мен жаш кезимде жөнөкөй үй бүлөдөн чоңойгонбуз. Ата энебиз дыйкан, кадимкидей эле союз тарагандан кийин баары эле окшош эле болчу да. Бирөө бай болуп кетип, бирөө кедей болуп кеткен эмес, баары окшош эле кризис убактары болчу. Ошол учурда мен чет өлкөнүн кинолорун көрүп алып туруп кыялданчумун да. Мен ушундай чет өлкөгө чыгам, чет тилдерин үйрөнөм, башка тилдерди үйрөнөм, анан башка улуттарды иштетем депчи. Ушундай кыялдангам да. Жекчан көрүп койбуз. Жекчан эмеспи? Ал убакта бизде Ошто Яшлар деген канал тартчу да, өзбектердинчи. Ошолор Мексиканын кинолору көп болчу да. Мексиканын кинолорун өзү эле компанияларды ачып, анан банкрот болуп, кайра жакшы машиналарды айдап, ошол нерселерди көргөндөн кийин мен кыялданчумун. Мен бирок карап көрсөң, чындыгын алганда үй бүлө шартыбыз Бишкекке келип окуганга жетпейт да, акчабыз жетпейт да, ата энемчи. Бирок мен жаш бала катары кыялдана беришим да. Кыялданып, мен Бишкекте окуйм, андан кийин чет өлкөгө чыгам депчи. Университетке тапшырарда, кадимкидей эле бизде ата энелер медицинскийге тапшыртканга аракет кылат го. Мен да ошондой Ошко медфакка тапшырганга аракет кылышкан. Анан тапшырып көрсөм өтпөй калгам. Ага чейин Ала Тоо университетине бир экзамен тапшырып, жөн эле кирип койгон болчумун да. Мен медицинскийге экзамен тапшырам, өтпөй калам. Анын эртеси өмүрүмдө биринчи жолу биздин айылдагы почтага мага кат келиптир да. Мен таң калып почтага барам да. Эмне болгон кат депчи. Барып туруп ачсам, Ала Тоо университетине пригласительный. Анан ошол жерде айылга келиптир. Мен өзүм айылда кызыл менен бүткөнмүн. Орус тилим 5 да, айылдын 5 да. Анан орусчаны окуп атам. Жана жерде катта неме деп жазылыптыр да. Сизди немеге чакырабыз, университетке чакырабыз, өттүңүз. 30%-ин алдын ала төлөсөңүз болот, калган 70-ин бөлүп берсеңиз болот деп жазылып туруптур. Менин баягы айылдагы орусчам менен которгондо, ал 30%-ин төлөйсүз, 70% скидка деп апама которуп берди. Апама 70% скидка десем, апам экөөбүз эсептеп атабыз да, $1000 болчу. Эсептесек где-то 21 000 сом акча алат экен. Балам, сен Оштогудай эле университетте эле экен да. Мен анда сен Бишкекке эле окутабыз, апама ээрчитип келет Ошко. Документ тапшырганы келсек эле байкеден сурап атпаймынбы? Агайдан сурадым да, агай ушундайбы? Мен скидка менен өттүм да десем, күлүп карап туруп, жок, бул 30% төлөйсүз, анан кийин калганын бөлүп төлөйсүз деген. Апам шокто. Ошентип Ала Тоо университетине өтүп калгам да. Анан Бишкекке келдим. Апам ошондо бир чоң эрдик кылган да. Мындай азыр ойлосом, эми баласы үчүн ата эне баардык нерсеге даяр экен. Апам туруп апам экөөбүз эшикке чыгып сүйлөшүп атабыз да. Балам, эми $1000 экен, эмне кыласың дейт да. Мен апама айттым, апа, мен Ошко вообще окугум келбейт деп. Бишкекке окугум келет десем, апам айткан да. $2000 болсо да окутам, кеттик давай. Регистрация кылабыз. Акча жок. Акча жок. Апам биринчи 30%-ин төлөп киргизип койгон университетке. Оштон регистрация кылганбыз. Ошентип Бишкекке келдим. Андан Бишкекте апам ал убакта базарда иштечү, ар жак бир жак болуп окутушту. 1 жылдан кийин Кытайга окууга өтүп кеттим, өзүм аракет кылып жүрүп. Ошентип дүйнөгө ачылды да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кийин Кытайдан компания ачтым. Бүгүнкү күндө Кытайларда иштетип атабыз, Кудайга шүгүр. Кытайлар менен партнербыз.
сизде деле ошондой го. Ошон үчүн мындай кыялданганды, туура кыялданганды үйрөнүш керек экен. Бирок ошол нерсени колдонсо болот экенин үйрөтүп койсо жаштарга же болбосо бардык эле адамдарга үйрөтүп койсо, кыялданып туруп ошого ишенип анан бир аз себептерин аткарып койсо кете берет экен да. Ал өзү ал секрет да, сыр. Бирок ага баары каршы иштешет да. Кыргызда мындай элдин арасында буга каршы иштейт. Кантип эле деп мынтип 10 киши айткандан кийин адам эмне кылат, чөгүп калат да. Ошон үчүн бул нерсени үйрөнүш керек. Мен өзүм үйрөндүм, сиз айтпайсыз, мисалы баягындай кытайларды иштеп дегенчи. Биринчиден мен жакынкы, мен өзүмө эме деп коем, жашоонун окумуштуусумун деп коем да. Бизнестен башка хобби катары мындайча нерсе бар экен да, кыргыз менен иштеше албайт экен. Бул өтө сонун нерсе экен. Кыргыз менен иштеше албайт дегенде. Кыргыз менен иштеше албайт деген сөз. Мындай эки кыргыз мындай партнер болуп иштеши аябай кыйын экен. Мен буну кыргыздар менен жашайм. Америкада жашадым, Германияда, Турцияда, Кыргызста, Россияда, Кытайда жашайм. Кытайда ошол жанакы достор барго, Кытайда достор. Давайте чогулуп бир иш кылабыз, дагы бир иш кылабыз. Ошо 10 жылдан бери, 20 жыл, 15 жылдан бери жүрөбүз, бирок эч ким иш кылбайт. Анан мен изилдедим, окумуштук катары иш изилдедим. Кыргыз менен иштеше албайт экен, бул өтө жакшы нерсе экен, сонун нерсе. Биз айтабыз го, ар бир кыргыз өзүнчө кыртой депчи, мындай караңыздар, баарыңыздар караңыздар да. Мен мына азыр Кытайда жашап атабыз, менин партнерим Кытай улуту, же бир Азербайжан улуту да. Аны менен жакшы иштейбиз дагы. Кыргыз экенде иштеше албайбыз да. Анан буну кыйнай бербей, мен мындан кийин таянакка келдим. Мен мындан кийин мисалы бир кыргыз менен иштешпейм. Кантип иштешпейм дегенде, ал эми мисалы мени каалабайт экен да. Мен деле мындай кылып анын башы ийип мындай иштегим келбейт экен да. Значит, бул жерде табиятыбызда ошондой нерсе болсо, неге кыйнайбыз аны? Мындай болуп, демек биз кыргыздар бардык эле лидер экен да. Мындайча айтканда ушундай калат да. Мисалы караңыздар, биз аз сандабыз, мисалы 7 миллион калктан өттүк. Биздин монтип давайте чогуу иштешебиз, баарыңыз кол кармагыла, уккула тигин деген кереги жок. Өнөрүң барса өргө чап деген нерсе бар. Азыр Мурат, сен ичиңде бир дарыя болсо болду, сен Кытайдан аласың, Россияга сатасың. Азыр эми Кыргызстан менен иштеп атасың, кете бер орустар менен иштеш, кытайлар менен иштеш, ошо сенин компанияң эмем сол берин, аягында эмне болот? Сен өзүң эле жалгызсың же бир эки кишиң бар, калган баары чет өлкөлүктөр болсо, компания кимдики? Кыргыздардык дейбиз. Ал жерде бир эле кыргыз бар, бирок кыргыздардын компаниясы окат. Дүйнөлүк деңгээлде. Дүйнөлүк деңгээлде кыргыздардын компаниясы, бирок бир эле киши да. Биз ошого баягындай воин дейт го, биздин дээрибиз ошондой да. Чыңгыз хан убагында карагыла, бүт эмеде карагыла, бизде баягындай жүргө чогулуп алып анан барабыз эмес, мындай боюн. Кайсы эле Кеңен Сарайда эле баягы ар бир кыргыз от жагат го, мынтипчи. Анан ал жерде ар бир оттун артында ушунча кыргыз болсо, анда асманда жылдыз көпү, жерде кыргыз көпү сөздөр каяктан келген? Ошонун эле современный версиясы, бир кыргыз барат Индияга, өзү компания ачат, ошол жакта иштейт. Англияга барат, Кореяга барат, Америкага барат, бул өзү башында турат. Анан ошол кыргызды тигилер баалайт экен. Мына мисал айттым, мисалы Гуанчжоудо балдар бар, достор кыргызстандыктар, ар киминин партнеру башка бирөө да. Бирөөнүкү Кытай, бирөөнүкү казак, бирөөнүкү азербайжанец, бирөөнүкү түркмөн, бирөөнүкү түрк ушундай да. Анан ал улуттагылардан ошол кыргыз жөнүндө сурасам макташат. Аябай доверять этишет да, ошогочу анткени тиги аябай мындай доверять этет да. Ошого түшүндүм мен, кыргызды башка улут баалайт, неге дегенде кыргыз ал улутка довериясын берет. Бирок кыргызга баш ийбейт экен да. Ошондой. Эми бул жаман нерсе, жакшы нерсе, бул натуральный. Мисалы мындай да, адам эмне кылат, эшикке чыкса üşüйт кышында, туурабы? Болду, ушу жаратылыш ушундай да. Биз деле ошол сыяктуу өзүбүздүн баягындай түпкү тамырыбызды таап туруп, ошону ошол жагыбыз колдонуш керек. Бул жаман нерсе эмес, бул өтө жакшы нерсе. Неге дегенде, баарыңыздар лидер болосуздар. Эми Кыргызстандын башка жери жокпу? Баарыбыз тегиле башка улуттар жашайбыз. Америкада жашаган балдар, ошол жерде компания ачыңыздар, чоңоюңуздар, мексиканецтер менен иштеңиздер, аларды иштетиңиздер. Анан эмне кылат? Эми иштетиңиздер деген жаман мааниде эмес, акча бересиз, алар наоборот работа берип атасыз ага, наоборот эме кылып атасыз, жардам берип атасыз да. Ошондо иштесеңиз эмне болот? Анда эмне болот? Алар жерде сиздин акчаңыз көбөйөт. Ал жерде уже ийгиликтүү болосуз, ал жерде мындай кардыр, барктуу болосуз да. Болду, бир эле кыргыз эмне болду? Ошончо кишини таанды, ошончо кишине жумуш берсе эмне болду? Кыргызстандын рекламасы кандай болот? Сонун болот. Ага бир кандай сен бир инфраструктура андай мындай кереги жок. Просто каалоо, кыял, талант керек бүттү да. И тем более биз мына жөн эле мындай алып карайлы. Азыр Олимпиадага канча медаль алдык?
26 kişi. 16 kişi vardı. 6 kişi. 6 kişi medal aldı mı? 6 kişi aldı. Var, voleyboldan aldık mı? Жоқ. Futboldan aldık mı? Neden aldık? Күрөштөн, единоборство. Көрдүңөр мындай, bir kişi. Ага bir команданын кереги жок. Ага bir баягында инфраструктура, поля, там экономиканын кереги жок. Бул балдар алды, аябай настрой болду. Алла разы болсун дейм да, ушул эмеге бизнес спортсмендерге. Анткени булар баягы дүйнөдө көрүлбөгөн спортсмендер мындай Кыргызстан таанытып койду да. Эми ойлоңуздар, биз эми көбүнчө эми алдык го баягында, коло алдык, не алдык дагы? Күмүш алдык, 2 күмүш. Бирок мындай карасам, барган кишинин саны менен алган медалда биз биринчи болуппуз да. Вау, супер да. Бул деген сөз мындай аякта канча гана адам бар, Бангладеш, канча билесиздерби? 160 миллион калкы. Жер өлчөмү 160 квадрат километр да, мисалы, километр квадрат. Мындай ешкандай биздин Кыргызстандан кичине, бирок ичиндеги калкы орустардан көп да. Россиядан көп. Эми караңыз, ошондой өлкөлөр даже эми листке кирбей калды. Мисалчы, туурабы? Буну жакшы түшүнүш керек. Бул бир дегенде биздин билбейм, эми ата бабабыздан калган рухпу, алардын жиберген сообщениясыбы, мындай бир какой-то бир миссия жиберген да, ар кыргыздын мындай ичинде бар да, мындай. Ар биринин өзүнчө. Ар биринин өзүндө бар. Мындай любой эле көчө шыпырган кыргызды карасаң да өзүнчө башкача да, мындайчы. Жакшы нерсе анда аябай кылсын. Аны биз көчө шыпырган андай дебейбиз. Буну эмне кылабыз? Клининговый компания дебейбиз. Сөздөрдү өзгөртөлү. Повар андай дебейбиз, Мишленский бирдемке ресторан дебейбиз. Түшүнүңүзбү, мындай сөздөрдү өзгөрүш керек да. Ошого айтарым, мен неге ар бир кыргызга ишенем? Анткени ар бир кыргызды Кудай жараткан. Эч качан мээм иштебейт деп айтпаңыз. Аны айтканга укугуңуз да жок. Неге дегенде Кудай мээңизди жаратты, ал иштейт. Түшүнүңүз, мисалы, iPhone 15 эле, азыр iPhone 15 го акыркы. iPhone 15ти Кудай берген да. Ал жерде программа скачать этпеген проблема сенде, атак iPhone 15 иштебейт, оригинал эмес дей албайбыз. Анткени менин көзүм Elon Musk'тын көзү менен бирдей иштейт. Туурабы? Кызылды кызыл көрөм, караны кара көрөм. Аныкы деле ошондой. Просто айырмабыз эмне? Ал көбүрөөк приложение түшүргөн, мен азыраак приложение түшүргөм да. Эми баягы биз баягындай өзүбүзгө таандык нерселер бар го, баягындай. Мен жалпы коомун ошо адамга таандык сыпаттарды критика кылып атканда байкабай Кудайга таандыкка өтүп кетип атабыз да. Кудайга таандыкка өтүп кетип атабыз дегенде? Мисалы, көзүм жакшы көрбөй атат да, башым жакшыраак иштебейт да, колум мындай деп атабыз. Ошондойбу? Андай эмес да. Кудай бирдей жараткан. Баарыныкын бирдей жараткан. Мына дене бир, мээ бир, тиш бир, көз бир, бүт баары бирдей сенсорлор точно иштейт. Байдыкы менен, башка улуттуку менен айылдан төрөлгөн баланыкы бирдей иштейби? Бирдей иштейт. Бул жерде Кудайдын жаратканда кынтык жок, кынтыксыз. Короче, perfect, amazing, мындай укмуш жаратылган да. Бул аппаратты биз жамандаганга вообще акыбыз жок. Кудайга шүкүр, көзүм көрөт, Elon Musk'тын да көзү көрөт, значит, анын көргөнүн мен да көрсөм, окшош болобуз. Анткени приложение бирдей, мындай аппарат бирдей да. Ошого ишениңиздер, сиздер көзүңүз көрүп атса, кулагыңыз угуп атса, анда просто приложение түшүрөсүз. Айылда жүрө берсең канча приложение түшөт? Телефонга, туурабы? Бир эле приложение мал кайтарасың, турасың да бүттү. Шаарга көчсөм көбүрөөк түшөт. Дүйнөнү кытсаң андан да көп түшөт. Байлар менен жүрсөң андан көп түшөт, ийгиликтерибиз андан көп түшөт. Мен дагы приложение түшүнгөндөн кийин анан приложение түшүрүп атам азырчы. Ошо Кытайдагы аябай гигант компаниялардын адамдары менен жолугуп, мисалы, через партнерим аркылуучу, алардын объемдорун көргөн нерсем оозуң ачып калат, азыр тик мээң токтоп калат да, андайчы. Анткени андай объем мисалы Кыргызстанда башкалыкты көрө албайсың да. Аны окуй ала турган приложение жок bizde. Жок, приложение бар. Бар. Скачать этип турган эме жок да. App Store жок. App Store Кытайга барышың керек, адамдар киришиң керек да. Анткени ошону түшүнүңүздөр керек да. Бир мен мурда кыялымда болчу да. Биринчи мен билбепмин да, коуч болгомчу, канча 15 жыл мурда. Мен англисче билсе эле айылдагы адамга англисче үйрөтүп, мировой уровеньге чыгарып коем деп ошентип ойлочумун да. Көрсө ар ким англисче кызыга бербейт экен да. Андан кийин түшүндүм, оказывается бул коучинг экен. Адамдын ичиндеги программасын өзгөртүш керек. Ичиндеги адамдын ийгилиги, бактысы, байлыгы 80% адам ичи. 20% эле внешний фактор. Значит, адам ичин оңдосо, ичини түздөсө, болду уже успешный болот, бактылуу болот, бай болот. Азыр мен деле эми ушунча даражага келдик, ошо майбак алдым, майга үй алдым, мынтип определенный эмеге кирдим. Эми бул деген мен мурда билбей жүрүпмүн, мен окуйт элем, жакшы окуйт, отличник, синдром отличник бар. Окубасаң болду. Именно окугандарды угат элем, окугандарды вообще укпайт элем. Азыр тескериси болуп калды. Окугандар укпайм. Анткени окугандар мен да окугам, мен билем да, бизнес план тигине. Булар иштебейт. Мындай. Иштебейт дегенде грубо айтып койбойм, мындай. Кандай десем, башталгыч нерселерди булар иштебейт. Булар качан иштейт? Уже мировой уровеньге киргенде, уже системалар менен иштегенде иштейт.
Бирок азыр ал системага жете элекпиз, ал мировой уровенге чыга элекпиз да. Азыр эмне именно баягы тобокелчилик, ишенич, каалоо, күч, баягы комплекстер жыгуу ошол керек азырчы. Кыргызга ошол керек. Бир меңизде, маегиңизде мындай деп айтып турсуз эле да. Менин бир таанышым бар. Эми көпчүлүк адамдар үчүн, бизнес башташ үчүн сөзсүз Дордойдон контейнер болуш керек, же бир магазин болуш керек. Анан Кытайдан поставщик болуш керек. Анан анын үчүн бизнес башташ үчүн акча керек. Анан бүт бардык ушул шарттар болсо, анан бизнес баштаса болот деп көпчүлүктүн ой жүгүртүүсү ошондой. Бирок бизнесмендер андай ойлонбойт. Бир таанышым бар, жөн эле вешилка болсо, ошол бир эле образец тилип алып туруп, ошол менен бизнес баштай берем деп ушундай деп айткан жериңиз бар экен да. Демек, биз азыр көрүүчүлөргө эме болсун, бир кеңеш болсун. Мисалы, бизнес башташ үчүн азыр көпчүлүк айтат да, мен таанышым жок, же болбосо менде акча жок, же мен колума келбейт деген суроолор, неме сөздөр болот да. Эч кандай ресурстун кереги жок. Каалоо, анан бир аракет болсо болду да. Азыр ушул нерсени бир аз тереңирээк кетели. Менин каалоом ушундай да болуш керек. Ар бир кыргыз бизнесмен болуш керек. Ар бир кыргыз бизнесмен болуш керек. Бул бизнесмен деген сөздү биздин түшүнүк боюнча бизнесмен да Дордой андам да Дордойго барбайм, Кытайча билем анда жок. Бизнес деген кандай бизнес деген ба бир кандай десем бир алек болуу деген маанайда. Мындай айтканда бирөөнүн проблемасын чечүү. Бүттү. Эми айтат да баары бизнеске ким иштемек депчи. Ошол баары бизнесмен болсо, ар ким өзүнүн каалаган нерсени сделка менен иштемек. Мисалы, буяк шыпырган кишиге айлык төлөйбүз да. Айлык төлөбөйлү, главный буякты шыпырып тазалаш керек да, бүттү. 8 саат буякта отурган кереги жок. Шыпырып коюшун ошо сделкага акча берди. Бул бизнесмен аял болду. Не кылат? Канча жерди алат дагы, пусть буяктан азыраак алсын, бирок көбүрөөк тапканга мүмкүнчүлүк болот. Жөн эле уборщица эмес, бизнес кылган. Бул бизнес. Бул андан кийин чоңоюп не болот? Клининговый компания ачат. Түшүнүңүзбү мындай. Мындай айтканда кыргыздын баары бизнесменге эч ким иштейт? Анда башка улуттар иштейт. Азыр бар ошондо Швейцарияда ким эме, Россияда ким баягы кара жумуш кылып атат? Бир орус бар, мисалы. Москвада бир орус бар, кара жумуш кылган мындай. Көрө албайбыз да мындайча. Кыргыз, өзбек, тажик мына. Көрдүңүзбү кандай? Значит, проблема жок. Акча көбөйгөндө уже башка улуттар. Америкада бүт иштери кимдер кылат? Бүт эле мексиканцдар кылат, кипрейшилер. Анткени акчам бар, ага да решение бар. Ошон үчүн баардык кыргыздын ойлонушу, баардык любой адам, бала да бизнес кылыш керек, аял да бизнес кылыш керек. Бирок башка бизнес дегенде баягы биздин түшүнүк бизнести жакшы түшүнүңүздөр. Эмне жумуш кылсаңыз, мисалы, уборщица болосу, бухгалтер болосу, секретарь болосу, ким болсоңуз болуңуз, бизнес тармактан караңыз да. Мисалы, секретарь бир жумуш кылып атат да, ошону сделкага айландырат, канча жумуш кылат, мисалы, канча кагаз жазат, канча эме болот, же канча убакыт коротот, мисалы. Азыр деле тегеле бизнес убакыт саат эме кылпайбы? Просто результатка кылсын баары, убакытты сатпай, сделка менен болсун, еще ар ким жаккан жумушун таап алса, анда вообще жумуш болбойт. Кыргыздар бизнесмен болуп, именно өзүнүн жакканын таап алса, алар вообще иш кылбайт. Мен азыр коучмун туурабы, мага айтат да. Коуч келдиң, анда мен тренинг өтөм да, анан консультация өтөм. Айтам да, мен жумуш кылып атам дейт. Ооба, сиз келип коуч тренинг өтөсүз дейт да. Жок, бул мага жагат дейм да. Мен жөнүнө келип силер менен сүйлөшүп коюп, анан бизнес ужунда баягы чай ичип коюп, силер сурап, тем более угасыңар меничи, акча төлөп келдиңер да. Укса мага жагат да, угуп атат элдер деп тур, эмне? Өзүм кайфовать этет да, ушу акча төлөп атат. Бул жумуш кылып атамбы? Мен азыр бул жерде бир ай вообще иштедим, эми сырттан караганда көп иштедим да. Мындай аякка бардым, Ошко бардым, Ошко барып кыдырып келдим. Таласка барып кыдырып келдим, мисалчы тура, элдер мени укту, эме кылды, анан акча төлөдү. Мен иштеп атамбы? Иштеген жок. Ошого ар бир адамга жаккан нерсе болот. Кээ-бирки балдар бар, даже бизнесмендар мындай тазалаган жакшы көрөт экен да. Мындай ичинде бар экен, мындай. Эгер дейт бир бала айтат да, мен мындай консультация берген жигит. Эгер дүйнөдө согуш болуп, вообще акчам жок болуп калса дейт, өзү миллионер бала, анда бирөөнүн үйүнө келип кызмат кылмакмын дейт да. Мындай кыялуу ошол экен да. Значит, ар түрдүү адамдар бар экен. Даже YouTube'да бар, бирөөсү бар, үйүнү тазалайт да, элдердин үйүн тазалайт. Ошо сыяктуу ага жагат да. Карасаң аябай жаман экен, жиркенет да, бирок I love it дейт да, мага аябай жагат дейт да, баягы тазалап чыгып кетет да. Ушундай да. Значит, ар бир адамдын жаккан нерсеси болот. Өзүнүкүн таап алса, эч ким мындайча иштебейт, бирок акчалар келе берет да, ошондой болот. Демек, ар бир ишти бизнесмен көз карашта карап туруп ошол. Анан бул бизнес деген бизде үйрөткөн эмес да кичине. Мен Америкада жүргөндө, жанакы менин чогуу жашаган, общежитие жашаган Тайсон Хаммак, мен ошо америкалык,
мен биржаға қызыға бердім. Сен газет алып кел, мысалы үйретіп беремін дейді да. Бұларды мектепте биржа, мысалы, емені акцияны алып қойғанды, сатқан. Бұлар не деген сөз? Аз Қырғызстанда акция алып сатқан деген әркім біле ме? Ешкім білмейді даже. Редкі адамдар біледі. Жөнөкөлө нерсе турабы. Ошон үчүн ошол нерсеге үйрөтүш керек да. Андан ары бери мындай бизнес катары караш керек. Баягы саат катары эмес, жумуш катары эмес, ушундай. Бул сделка катары. Ушунчага ушунчакта бүттү. Биз бул подкасттын негизги немеси максаты мындай болчу да. Кыргызстан как раз ушул темага улай. Кыргызстан дүйнөнүн Италиясы боло алат деген теманы койдук да. Дүйнөнүн бе, Азиянын ба? Азиянын. Дүйнөнүн Италиясы бар. Дүйнөнүн Италиясы бар. Туура. Азиянын Италиясы болот деген максатта койдук да. Себеби Кыргызстандын биздин калкыбыз аз экен салыштырмалуу. Биз алып туруп ушул жеңил өнөр жайында Кытай менен ат салышабыз десек, аларда калкы көп. Өзбектер менен ат салышабыз десек, аларда дагы көп. Анан бизге минме калат экен, бизге моданы жаратып, анан дүйнө жүзүнө же болбосо биринчи Азиядан баштап, анан башка өлкөлөргө ушул нерсени сунуштап жакшы калыпсыңар да. Биринчиден куттуктайм. Сонун мен азыр ушунун үстүнөн айтып берейин. Айтып атпаймынбы жана бул жерге мындай вкус керек. Дизайн деген эмне? Вкус да. Бул уже мындай мээден чыккан эме да, товар. Дизайн деген эмне? Мода деген эмне? Ойдон чыккан нерселер да, туурабы? Бул эме эмес баягы кетмен чаап, талаан иштетип, андай эмес, ойдон чыккан нерсе. Бизде караңыздар, физический жактан жерибиз кичинекей, калкыбыз аз. Ооба. Бирок бизде бир оружие бар, бизде бир аппарат бар, бизде бир ушундай бир өндүрүш бар. Ал биздин оюбуз да. Дүйнөнүн баарында эле бар. Бирок эгер биз ошону ачсак, даже Наполеон Хиллдин айткан сөзү бар да. Адамдын мээсинен дүйнөдө канча алтын жерден алып чыгылды, андан көп чыккан нерсе бар. Эми алтынды эсептеп коюңуз, анан ушунча ойдон чыккан бүт технология, дизайндар караңыз, ал аракет амакет ушту да, бул андан көп да. Значит, сизге аябай сонун экен, бул бунун үстүнөн туруш керек экен. Мен да ойлоп тренингдерде балким ошо сиздин сфераларда эме кылам. Анткени мына мода туурабы? Биз модабыз көргөн нерсе, же мисалы мурда биз кайсын базардагын кийет элек, билесиңерби? А базардагыны ким алып келет? Ошо дордойдо иштеп товар алган киши Кыргызстандын модасын жаратат эле. Мына мурда эле дордой биздин мода жаратат. Ал моданы дагы ошол жерде иштеген, монтип купайга кийип, шубалар кийип, ысык суукта отурган эме моданы жаратат эле да. Анткени Кытайдан ошо товарды саап алып келет да. Вот көрдүңүзбү? Эми биздин сиздерге окшогон бизнесмендер, жаңы дизайнерлер чыкты, мына Байга деген чыкты, өткөндө Кытайга келгенде сүйлөшүп аябай жакшы болду. Мындай жаңы бир дизайндар чыгарып атасыздар. Бул өтө сонун нерсе. Бир. Өткөндө Гуанчжоудо дагы канча 5 жыл болуп калды. Hermes деген бар, Hermes деген. Ошонун эмесинде Кыргыздын ойма чиймелерин коюп коюптур, Гуанчжоудо. Ошо Hermes таң калдым да, вау, кыргыздыкы депчи. Көрүңүздөр, даже Hermes коюп атат. Значит, биздин дизайн мировой болот. Даже эң көп эмени караңыздар, могу кайсы Louis Vuitton андай мындай дизайндар карасаңыз, Африканын мурдагы кийимдерин чыгарып атат да, мындай. Ал ошо дизайн кылыпчы. Суть эмне болуп атат? Значит, биз ойдон чыгарышыбыз керек. Кыргызстан Азиянын Италиясы болобу? Боло алат. Буга бир боло албаганга бир эме жок. Не керек? Сизге окшогон адамдар, инициатива койгондор, анан ойчулдар керек, анан дизайн. Ал неге отурат, самолетко Италияга барат, аякта 1-2 жашайт, көрөт, чык келет да, ошо окшоштуруп кыла берет. Биринчи окшоштурган деген биз мындай биринчи окшоштурушубуз керек. Анткени батыраак кетесиз. Аны дагы ойлоп, ойлоп тапсаңыз, тегил алар мурдадан бери кылып атат. Зачем аны ойлоп убакыт көрүп атат, туурабы? Ошон үчүн Кытайларда бир сөз бар, мисалы, Кытайлар копия кылат. Азыр не болуп атат? Англисче сөз бар да, fake it until you make it. Биринчи копия кыласың да. Анткени болгон нерселер дагы изобретение кереги жок. Пусть биз электрокарларды айдайлы, немистер машина айдайлы, американстардын эмелерин колдонойлу, айфондорду. Болду. Анын колдонуп полностью өткөндөн кийин анын үстүнө куралы. Алар пока аларда жок да. Биз ошону чыгара алабыз да. Бул жөн эле ойдон, менин оюмду уккан киши, азмына менин бир видеографым бар. Влад деген Украинадагы эмеде, Кытайда. Мен бай цитаталар жазбага жөнөттүм да, китеп жазабызсам. Вау, деп ооз ачылып калды, мындай кебир цитаталардычы. Мага аябай терең экен, аябай таасир берди деп. Ошол сыяктуу жаңы нерсе чыгарса болот. А буну не кылабыз дегенде мындай. Жана айттым, мен кыргыз кызы менен иштеше албайт, бирөөнүн копия кылабыз. Кебирге копия кылган жакшы. Бирөө бизнес кылды, ойлонуп отурбайт, аны кылат. А кебирге жаратмандык да. Ал жаратпаса тигини кылгысы келбейт. Ошо жаратмандар жарата бериш керек. Копия кылгандар копия кыла бериш керек.
сен кылдың өзүбүздү урушуп тартышкан кереги жок, биз дүйнө менен ат салыштабыз, туурабы? Ооба. Ар ким өзүн кылып берсе, бирок дүйнө менен ат салышып өзү менен урушпаш үчүн анда дүйнөгө чыгышыңыз керек. Биз 10 жылда көрүшүп калсак эмне болот? Ооба, ошол нерсе да. Бизде азыр подкасттын негизи максаты ошол болуп атат. Биз кыргыздар Орто Азиянын Италиясы болуп алат. Анан Азиянын Италиясы болуп алат. Анын үчүн эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек дегенде, биринчиден биз элди ойготушубуз керек экен. Анан ишендиришибиз керек экен да. Кандай кылып Италия болобуз, Азиянын Италиясы кантип болобуз? Анан биринчи кадамдар кандай болот дегенде биз сунуштап атабыз да. Биринчи ишенели Кыргызстанды Орто Азиянын же болбосо Азияга Италия кыла алабыз. Биз Азияга моданы жаратып, Кыргызстан өзүнчө бир брендтерди сунуштап бере алат. Ошол нерсеге ишенели, бул дүйнөнү кыдыра алат деп атабыз да. Кантип дегенде, биз эң жакын биз үчүн Кытай да. Кытайдын жанында турабыз. Биздин бир ишкер байкебиз айткандай, Кытай деген бир чалкыган көл болсо, дарыя болсо, мындай акча агып аткан дарыя болсо дейт, биз ошонун жанында эле турабыз дейт да. Биз ошол нерсени барып туруп кашыктап алабызбы, чөмүчтөп алабызбы, канчалык алсак ала беришибиз керек дейт да. Ошол эле нерсеге салыштыра турган болсок, биз акырындык менен Кытайга барып, ал жактан үйрөнүп, анан сиз айткандай Италияга же болбосо башка дүйнө жүзүнө көргөзмөлөргө чыгып туруп, ушул жаңы өзүбүздүн креативдерди кошуп туруп сунуштап бере алсак болот. Ошол нерсени буюрса коюп атабыз максатка. Ооба, мындай нерсе болот да, мисалы адам көрүп үйрөнөт го, ушул сыяктуу. Мисалы бизде океан жок. Океанга чектөө эмеспиз. Бирок Кытай биздин океан. Ооба. Бирок бул сөз менен болуп атат да. Мен реальный жашаган окуямды айтып берейин. Пандемия убагы болду. Эми ар түрдүү Кытайдын товар болду. Мен Кудай жалап Кытайда болуп калган үчүн ар ким менден сурап, биз Германияга товар жөнөттүк. Ошол убакта бир омат келди. Кудайга шүгүр, баягы акча тапкан убакта ошондой бир эме болду. Анткени бул жерде мировой болуп атат да, бай. Мировой сатыш болуп атат да. Кытай быстрый масканы да чыгарып койду. Бүт баягы пандемияга керектүү бүт эмелерди, жабдыктарды Кытай эле чыгарды да. Биз ошондо жалгап эме кылып Германияга, башка өлкөлөргө сатып калдык. Ошол убакта бир окуя болду. Талант мырза бар, билесиз, тааныган. Экөөбүз Америкада азыр. Америкада. Ал мага айтты да, мен Кытайдамын да, Кыргызстанда болчумун. Бияка кислород концентраторлор керек болуп атты деди да. Макул деп туруп, анан биз мынтип алып сатып атабыз. Мындай жиберип атабыз да бияка. Анан Турциядан чыгат экен, анан Кытайдан чыгат экен. Анан биздикилер кыргызга бербей эле түрктөргө беребиз, түрктөрдөн алабыз. Эмне десе, гарантия бар дейт. Туурабы? Түрктөргө гарантия, качественный, Кытайлардын некачественный. Макул, түшүндүк. Анан бир түрк чалып атабыз. Бизде товар бар эле, Фошандан Бишкекке жеткирип бересиңерби дейт. Биз карголор менен таанышпыз да. Макул десек, Фошандан чыккан кислород концентраторлор карасак турецкий ат, Фошандан чыгат. Алар Турцияда отурат. Алар бизге айтып атат, отурат ал жерде, вообще бияк менен связь жок. Кытай менен Кыргызстан. Биз аларды көтөрүп, Кыргызстанга алып келип берип атабыз. Алар аякта туруп эмне кылат? Өзү вообще эмеге киргизишпейт. Бияктан чыгарат, бияка сатат. Мен ошол убакта алар берди карасак, турецкий дейт да, бирок Фошандан бүт эле китайский концентратор, Турцияда чыкпайт экен. Алар жөнүнө маркасын коюп эле, мынтип бияка иши Турцияга алып барып мындай да кыйналбайт. Ошо Кытайдан алып. Мен ошол убакта ошский вариант бар го, Алам деген бар го, мындай. Мындай айткандай. Алам болду. Алам болду. Вообще мындай реальный көрдүм да, анда бай уккан эмес, бул өзү көзүм менен көргөндө аябай эме болдум да, мындай кандай десем. Арданды болобу мындай, аябай эме болдум да, жалыс болду. Блин дедим да. Бул ишти биз кылышыбыз керек эмеспи? Биз Кытайга жакынбыз, тилди билебиз, барып иштеп көрсөк болот. Биз Кытайдан алып, биз Турцияга биз сатышыбыз керек. Кыргыз Кытайдан Турцияга сатыш керек. Түркияга. Неге Түркиядагы отуруп Кытайдан алып бизге сатып атат? Мындай бир намыс бар, бир логика. Мындай Алам деген өзүмө эме болдум да, ошондон кийин бир өзүмө сөзүм бар. Мен азыр Кудайга шүгүр Кытайдамын, партнерым бар, компаниям чоң, уже дагы келипсе дагы чоңойто берем. Мындан кийин любой кыргызга, Кореядан, Америкадагы, Германиядагы, кайсы Россиядагы, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, каяктагы кыргыз бизнес баштабаса, мен Кытайдан ошого жардам берем дедим. Анткени бул жерде кыргыз менен иштеше албайт да, бир эмебиз болуп атат, алар деле менден албайт, барып мен Кытайдан алам дей берет, түшүнүк болот. Бирок балким ушул сөз бирөөгө жетип калышы мүмкүн. Балким бирөө уже курсагы тойду.
машинасы бар, үй бар. Болады ғой, біз аз құрсағыз той болғанша бірімізге конкурентпіз да. Тура. Құрсағыз тойды беріп, определенный бір уровеньге жеткеннен кейін ошол Кыргызда итагиле муктаждык пайда болот. Мен Кыргызстанга салым кошом, же мен дүйнөдө байым, анда өзүм тааныш бирөөмө эме кылайын, анткени экөөндө бир акча проблемасы жок. Азыр биздин курсагыбыз ач. Ошон үчүн конкурентпиз да, бири-бири менен иштеше албайбыз. А бирок определенный уровеньге чыккандан кийин ал түшүнөт. Жалгыз адам бара албайт аяка азыркы заманда. Анда мага бирөө муктаждык болот, мисалчы бирөө керек болот. Ага ишенем. Ага 100% ишениш керек. Ишенбесең бизнес болбойт, туурабы? Ошол Кыргызга, Америкада Кыргызга ишенем, Германияда, Кореяда Кыргызга ишенем, Кыргызстанда Кыргызга ишенем, мен буну кылам. Бул жерде балким жанакындай кыргыз иштеше албайт дегендин какой-то эмеси долясы болушу мүмкүн, бирок аны өнүктүрсөм, уже болду, биз дүйнөгө чыга алсак, кантип чыгабыз? Ошол акылыбыз менен, ишенич менен бул система курган менен. Азыркы заман Кыргыздын заманы. Неге дегенде, азыркы заман массанын заманы эмес. Азыркы заман искусственный интеллект заманы. Эменин калктын көп заманы деген мааниге кереги жок уже. Ключевой нерселерге киребиз, искусственный интеллект, мода, дизайн, туурабы. Анан чиптерге киребиз, баягындай эң высокотехнологический. Ал высокотехнологический адам керек да, акылы керек. Ал физик керек, ошол ушунчалык окумуш адамдар керек. Ошол физик бир эле киши барып ошо Америкага окутсак, ал ошо нанотехнологияга кирип кетсе болду ал. Ал деле башкалар иштеди, бирок компания кимдики? Кыргыздар. Кыргыздар нанотехнология менен чипти жасап атышат десем эмне болот? Чипти ким жасайт билесизби? Тайвань жасайт. Тайвань канчалык кичинекей өлкө, туурабы? Бирок, конечно, ал жерде Тайвань өзү жасай албайт. Аны 10 өлкө жасайт. Германия бүт чоң өлкөлөр жасайт да, бирок Америка эмне кылат? Башкарат. Аяка жиберип, бияка жиберди. А чип болбосо эмне болот? Эч нерсе иштебейт. Эч нерсе иштебейт. Камерада иштебейт, микрофон, эчтеке мындай жашоо токтоп калат. Чип өтө маанилүү. Эгер ошол сфераларга кирсек, дүйнөдө конкурент болуш, дүйнө биздин сөзү угушу бул аябай жөнөкөй нерсе болот. Бүгүнкү күндө Кытайдын стратегиясы мындай болуп атыр да. Бул Орто Азия аркылуу эски улуу жибек жолу барго, ошону кайра восстановить этип, биздин Кыргызстан, Орто Азия аркылуу булар Европа өлкөлөрүнө, Араб өлкөлөрүнө, анан башка өлкөлөргө дүйнө жүзүнө чыгып кетүүнү биз аркылуу пландап атат да. Анан кечээде бир Кытай менен сүйлөшүп отурсак, айтат: Мурат дейт да, силер кыргызстандык швейный цех иштеткендер, тигүү цехтерин иштеткендер, жакшы модельдерин жасайт экенсиңер дейт да. Силерге 200 кишилик цех жетиштүү дейт. Андан көбөйтүштүн кереги жок дейт да. Бирок силер мындай ойлонгула дейт да. Кыргызстанды бир жөн эле шоурум катары көргүлө дейт да. Мындай жаңы модельдерди иштеп чыккан шоурум катары көргүлө дейт. Швейный цехиңерди шоурум катары көрүп туруп эле, ал жактан жаңы дизайндарды иштеп чыгып, креативтерди кошуп, жаңы нерселерди кошуп отуруп, ошол нерсени биринчи аз партиясын чыгаргыла, анан чоң заказдарды алгыла дейт. Башка өлкөлөрдөн чоң заказдарды алып туруп, аны өзүңөр кыйналып отура бербей, абразецти Кытайга эле жиберип койсоңор, жасап чыгарып коет дейт. Массовый количество үчүн бизге келгиле дейт да. А биякта болсо силер только ошол немеге, дизайндарга, жаңы нерселерге иштегиле дейт да. Ошон үчүн биз Кыргызстанда ошол мүмкүнчүлүк бар экен. Анан кечээде бир эме дагы ошентип бөлүшсөм айтат да, мен ушундай кылайын деп аткам да дейт. Ушундай кылайын деп аттым эле. Мен уже цехимди шоурум кылып атам. Мага ушул идеяңыз жакты деп ошентип сүйүнүп кеткен да бир эменде. Азыр туура айтат. Азыр мындай кылыш керек да, мен өзүмдүн да көз карашым. Бизге азыр могу санкциялар башталды, Орусияга. Бул нерсе Кыргызстанга көп таасир берип атат азыр. Жөн эле байкасаңыздар, уже баалар кымбаттап кетти. Мен былтыр келсем гана, неге? Бир жерде баалар кымбатташ үчүн ал жерге акча кетиш керек. Акча жок жерде баа кымбаттай албайт. Кымбаттаса да эч ким албайт. Анда эмне кымбаттай албайт? Значит, акча келди, эл келип атат, турист келип атат. Бүгүн эле Инстаграмда көрдүм, курулуш аябай өнүгүп аттыр. Хотя курулуш жөнүндө эме болсо, значит, мындай нерсе бар экен да, значит, биз кичинекей өлкөбүз, бизге көп акчалар мындай курсагыбыз тез эле тоюп калат. Жакында тоет дагы, болду жатып алабыз да. Түшүнүңүз ушундай. Анткени курсак кичине эле нерсе да, туура бир үй бир бүттү ошочу. Антип калып калбайлы. Мындай аябай эмне деп койдулар, аппетитибиз деп коет го. Аппетит чоңойтолу. Неге дегенде, мындай диний жактан алып караганда,
Кудай бул дүйнөгө неге башка улуттарды жаратты деп суроо берет го Кудай. Кудайдын жообу билесиздер эмне? Бири-бириң менен тааныш кылат. Менин цитатам бар да, адам менен таанышканды Кудай айткан дегенчи. Адам менен адам таанышканды Кудай айткан. Кудай айтты, сен ал адам менен тааныш деп атат да. Көрүңүз, буйрук берет да. Эми бул Кыргызстанда бири-бирибиз менен таанышабыз. Бирок чынында эмне болду? Башка улуттар менен таанышабыз. Неге таанышабыз дегенде, башка улуттарда болгон нерселерди үйрөнүү үчүн. Кудай бизди ошону үйрөнүү үчүн через алар аркылуу берип атат да. Бир экинчиден аны менен таанышканда Кудайды жакшыраак тааныйсыз. Ойлоңуз эми, кап-кара мындай киши бар, мындай. Тишини мындай кылса аппак болобу? Бул кандай укмуш сулуу нерсе да, мындайчы. Түшүнүңүздөр, мындай. Жараткандын немеси да, мисалы. Анан ошондо түшүнүп, ушундай адам бар экен. Же мындай, көзү көк-күмүк. Ошондо да мындай необычный да. Мындай карап тура бергүң келет да, мисалы. Эми бизде бар көк көз деп кичинебизден наоборот дискриминация кылып койгон. Жок, алар бир бала бар, жигит. Актер болом деп азыр Америкада көзү жашыл да. Аны көк көз деп жамандайт экен. Америка барса, биз баягы биринчи окуп жүргөндө, студент болуп жүргөндө торговый центрлерде бирөөлөрдө иштейт элек да, акча. Анан өткөн кеткенде, are this your real eyes? Деп айтты, чыныгы көзүңбү же линза тагып алдың деп элечи. Көзүн эле мындай кылат, биз отуруп, биз наоборот көк көзсек, ал наоборот мындай экзотичный да, кара өзү, көзү көк да, башкача да, мындай редкость болсо да, баягы афгандарда болот бул нерселерчи. Аны айтор мындай да, биз дүйнөгө чыгалы. Бир, азыр Кудайга шүгүр бир аз акчабыз бар. Кыдыралы, тияка баралы, бизнес кылалы. Бизнесибизди да бир Кыргызстанда кылгандар кылып кете берсин. Дүйнөнү үйрөнүп алган, дүйнөдө кылып кете берсин. Бирок бири-бирибизди жамандабайлы. Анан тигимин деп, короче, заранее айтып коюш, кыргыз менен иштеше алат. Ушуну кабыл кылсаң, эмне кылып иштейсиң? Башкалар менен иштейсиң. Башкалар менен иштейсиң. Жумушчулар кимге аласың? Чет өлкөгө. Чет өлкөгө. Мен да кыргыздарды алып иштеп чыгып кетишти. Мен эмне кылайын эми? Үйрөнүп турган. Өзүнчө ашып кетет. Эми алды эле токтойт да, мен мисалы үчүн мындай эки баш бир казанда кайнабайт дейсиз го, бул закон. Значит, биз только ошентип ойлонот экенбиз да. Андай болсо, макул биз экөөбүз бири-бирибизге иштебейбиз, жөн эле сделка менен иштейбиз, договору менен. Сиз менин астында иштеген жоксуң, мен сенин астында иштеген жокмун. Жөн эле сделка менен иштейбиз. Бүттү. Экөөбүз тең одновременно, мисалы менин сделкам кыласың, кылбайсың, мен кылам, бүттү ушундай да. Бирөөгө байшыйм, андай бир эме кыла албаса, кылбай эле коелу. Неге кыйналабыз? Ошону канча жаш өзгөрүп кетет, туурабы? Ал нерсе болот, бирок биз ал башка улуттардагыдай боло албайбыз да. Мындай дерибизде жок экен. Анткени биз кочевникпиз. Даже мурдагы убактарда, согуш убактарына карасаң, именно ушундай задачалар берет экен да. Барасың, тигин чаап барып алып келишиң керек да, сен воинсың. Биздики эмне? Барып алыш. Баягында уста болуп тиң бир жерде жасабайт экенбиз да. Биз барып аңуулап, тигини кармап, ушундайга эме шыгыбыз бар экен да. Ошон үчүн биз значит эмне кылышыбыз керек? Баргыла Италияга. Барып ошо дизайнды таап, үйрөнүп эме кылып алып келгиле мындай да. Бирөөгө задача берип ошентип алып келсин. Токтогула бияктан өнүктү. Эмнени өнүктүрөбүз? Биз көзүбүз көрбөсө эчтеке. Каяктан жаратмандык бул? Дүйнөнү тааныш керек да, туурабы? Башка улуттар, Африкага барыңыз, башка жерге, мисалы, көбүрөөк көптү көргөн көп билет дегендей, мен да ошо дүйнөнү өз көзүм менен көргүм келет да. Анткени биз азыр өз көзүм менен көрбөй атабыз. Дүйнөнү эмне? Джеки Чандын киносу, режиссердун көзү менен Кытайды көрүп атабыз, туурабы? Баары мындай экен. Африканын кайсы менен көзү менен карап атабыз. Американын голливудский кинолору менен көрүп атабыз. Вау, Америка деп атпайбызбы? Жыргал деген досум бар эле, машина айдап баратабыз, Америкадачы бир эски үй бар экен да. Бул өзгөндөн да жаман үйлөр го. Как будто Америка болсо, бул спичкасына чейин баягынан навороченный деп билебиз да. Аны каяктан билебиз? Аны голливудский кинолордон билебиз. Көзүбүзгө эмне менен киргизди? Кино менен көрсөтүп коюшту. Болду. Биз кино тарталы. Баягы биздин жаңы кинобуз чыкты го. Эйшенен тамам. Эйшенен тамам. Супер. Ал режиссерго, ал актерлорго мен просто жүрөгүмдөн аябай рахмат айтам биринчиден. Экинчиден берекелүү болсун. Үчүнчүдөн азаматсыңар. Анткени караңыздар, бул искусство. Бул жерге канча акча кетти? Мисалы, туурабы? Акчадан акча тапкан жок алар. Мындай көп там эмесиден тапкан жок. Ал жерде кийим кечелери, андай мындай аякта вообще акча жок. Туурабы? Голливудский бир расход болгон жок да. Бирок эмеле тираждары эмне болду? Голливудский кинодон өтүп кетти кебирлер. Бул өтө сонун нерсе. Ушуга окшогондорго режиссерлор өнөрү барса өргө чапсын. Бирөөнүн жамандабан кереги жок, мындай жамандабайлы. Тег эле азбыз да. Жакшы нерсе, баары өзүнчө иштесин, тоготпосун. Мен айтам да, кыргыз тоготпойт экен, кылып кайсын. Анткени өнөрү бар экен, өргө чыга берсин да, бүттү. Кыла албагандар
биринчи үйрөнүп алгыч чейин бир аз угуп бирөө мен иштесин да. Кичинесинен эле күртө болсо чоң аялга калат да. Ошол нерсе болот да максат айым. Биринчи ишкерлер бизде мындай да баштаганда эч нерсе билбейт. Анан банкрот болот, анан кыйналат, анан окуп баштайт. Бир аз чөндүк акча түшкөндөн кийин эле эмнегедир мен бардыкты билем деп калат да. Туура. Ошол нерсени эске алганда биз ишкерлердин өзүн өнүктүрүүдө, жеке инсандык өнүгүүдө немелер кандай болуш керек? Позициясы кандай болуш керек дейбизби, же болбосо дагы да изилденип кете бериш керекпи? Биз кечиресиз. Мен көп өзүм чөйрөмдө дагы көп немелерди тааныйм да, ишкерлерди. Биз теңдүүлөр келди, үй алды, машина алды, бир аз чөнтөк акча түштү. Сен ага бир нерсе айтып берсең такыр укпайт да, ал уже мындай эң акылдуу ошол болуп калат да. Биринчиден ага айткан сизде проблема. Неге дегенде, мисал айталы да, чай толо да. Бул кружка кичине, чай толо. Сиз көрүп турасыз толо болгону, барып үстүнө дагы чай иштеп чай куюп атасыз. Мен аны канча ичкенин билесизби? Биринчиден акча төлөгөнгө сүйлөй бербей. Акча төлөгөн киши ал каалап ага суу сиңет. Жөн эле тренинг келсе мени мынтип угушат да. А жөн эле досума барып чай ичели деп тууганыма айтсаң, ал вообще эчтеке, ал мени окута берет да. Значит, понятно, ал жака сүйлөбөйсүз. Сиз дагы ошентип баягы айтып атпайсызбы, мындай айтсам мындай калды. Анткени ал ошол. Мындайча, адам нормада жашайт. Адам нормада жашайт. Норма деген эл эмне деп жашайт? Эл катары жашайт. Эл катары деген сөз катташкан 5 досу кандай болсо ошол эл деген понятие болот. Караңыз, 5 катташкан досу ошончо болсо бүттү, ал дальше өспөйт. Дальше кабыл албайт. Эме кружка толду. Түшүнүктүү болду? Эми буну чоңураак кружкага салыш керек. Чоңураак кружкага салганда бул толо эле уже. Мисал айталы, бул үй алды, машина алды. Эми караңыздар. Караса үй машина чоң кишилерге уже үй машина проблема болбой калган, билесиз да? Туура эми үй алды, машина алсаң уят да, мага үй алды, машина алсаң. Бир жакында бир байкемен сүйлөштүм, бир комната үй болсун деп, эптеп бир үй алдым деп, анан досума чалдым дейт. Барак, досум үй алдым дейт. Ал түшүнбөй калды дейт да. Үйүм жок беле дегендей. Чүнкү уровеньге жараша да. Эми тигини чоңураак кружка салыш керек. Чоңураак кружка мындай биринчи карайсыздар, чай мисалы азыр чай ичип атам туура. Чайым бүтүп калса, чай ичиңиз дешиңиз керек да мындай. Чай куюп берейин дешиңиз керек. Мындай караңыз. Ал не важно, кружкасы мындай болсо толуп калышы мүмкүн туурабы? Мындай болсо да толуп калышы мүмкүн. Даже чоң кружкалар толсо, аны дагы суу куйбайсыз да. Бир. Ошондой. Биринчиден ошо эл катары деген ошо 5 досу бар. Эми туура айтасыз. Определенный жерге келгенден кийин ал толуп калат. Туурабы? Эми кандай болот дегенде, биздин буюрса кыргыздын этикасы жогору, илими жогору, байлыгы жогору адамдар көбөйүш керек. Анткени булар круг болот Кыргызга. Эгер булар көбөйбөсө, баарыбыз ылдый болсок, толду кружка. Да эмне кыласыз? Нормально жата бербейсиң дейт да. Эмнеге калды? Ошон үчүн мен мындай болдум да. Мен азыркы байлыгымды баарын сатып, айылга көтсөм, айылда огороддо картошка эгем, туура, буудайды эгем, мага бир расход болбойт да. Эми кийим кечеге расход болсо, анда материал алып сенден Кытайдан алып, өзүм тигип алып туруп кийип алсам мисалычы, менде расход жок. 20 жыл жашай берем. Мында азыркы акчам 20 жылга жетет. Түшүндүңүзбү мындай? Значит, эгер шкала коюп мен мындан жогору болбойм десе, ошондо анан жогору болгондо финансовый независим болот. Бул шкалага караганда. А так финансовый независим болуш керек мындай ал нерсе жок. Эң бай ким? Азыр Илон Масктан да бир өтүп кетти, алар деле иштеп атат. Неге? Финансовый независим болбойт. Бул жөн эле алдамчы нерсе да. Чүнкү ошон үчүн түшүнүктөр жакшы болуш керек. Анан сиз айтканда кыргыз качан өнүгөт дегенде, кыргыз көрүш керек. Сыртты көрүш керек. Нелек орус ойлогон кылат, кыргыз көргөн кылат деп атпайбы? Биз көргөнүбүз менен тез өсөбүз. Биз эмес, любой адам ошондой. Мага да айтып берет, партнерлерим айтат, келинчегим айтат, мындай ойлосоң, мен айтам, ойлонгонума караганда бир жерге барып отургандан кийин болду. Анткени караңыз, 5 сезүү органы дан информация кирет. Ошол ойду пайда кылат, ошол ой ошону обработка кылат, башканы кыла албайт. А 5 сезүү органы сиздин контролуңузда эмес.
данный момент көзүңүз ачык. Көрбөй коюн, буягыны ана кулак бул сөздү укпай коюн, угуп коюн, ана бул жит буларды життабасын, бул житте андай болбойт. Башкара албайсың аны. Контролго албайсың, мындай өзүң эмес. Нени башкара аласың? Бүгүн студияга келели, бияка отурайын, ошону башкара аласың. Келдиңиз, отурдуңуз, бүттү. Эчтеке кыла албайсыз. Демек, өнүгөбүз десек, мындай биз бир жогорку деңгээлге чыгып туруп, ошол жерде болушубуз керек. Өнүгөбүз деген мындай. Биздин целибиз ошол жерде кириш керек, Өнүгөбүз деген мына денени аласыз, көтөрөсүз. Ошол жерге алып барып таштап коесуз. Ошол барып таштап коесуз. Бүттү. Бул мындай шутка эмес, бул серьезный нерсе, бул аябай секрет. Любой, сиз азыр любой мен миллионер, мисалы, миллиардер Кытайлар менен отургузайын. Чогуу экөө өзү бир чай ичели. Эчтеке сүйлөбөй, жөн алар угабыз. Сиз кытайча билесиз, туурабы? Мындай деп тигилер айтса, бияктан информация кирди. Анан үйүнө бардык, анан бизнесине бардык, баягы Rolls-Royce'да бардык эме кылдык. Болду, бир жума жүрдүк, Кыргызстанга келиңиз. Не болосуз? Вообще идеялар башка болот да. Бирок проблема эмне билесизби? Андан кийинки 5 сезүү органыңызга беркилер кирет. Үстүндө кылат, жаап коет. Күрөш бала бияка кирет. Анткени мында 5 сезүү орган, адамда 5 сезүү органдын информациясы өтө күчтүү. Сиздин какой-то бир оюңуз бар, кыялыңыз бар да. Бул кыял болуп атпайбы? Бул 5 сезүү орган аны келтирип жөнү жаап коет. Аны көтөрө албайсыз. Демек, бизде адамдар тренингке барат го. Тренингке барып, ура деп мындай газ менен чыгып туруп, кайра эле беркинде чөрөгө түшүп калгандан кийин бүттү. 5 сезүү органы жапты. Биринчиден аны мен биз тренинг деп коебуз да, тренинг эмес, ал жөн эле лекция. Лекция деп ачыш керек да, анткени жөн эле уктуңдар. Тренинг деген сөз жумасы биз азыр мен насаатчылык өтүп атпаймынбы, мисалы, 2 жылдан бери бир жолугуп туруш керек. Постоянно ошонун үстүнө иштеш керек. Тренинг деген эмне деген сөз? Барып тренировка кыласың да, и бул кайталаныш керек. Анан бир нерсе айтып коеюн да, мындай. Сознание, подсознание деген бар да, эми бул баарына керек. Бизнесменге да баарына керек. Түшүнүш керек да буну. Сознание жаңы нерсе менен иштейт. Бирок адам жашоодун 5% контрол. Бир нерсени бердиңиз, анан бул эмне болду? Сознание болгон үчүн бул буну ыргытат. Анткени сознание жаңы нерсе менен иштеп туруш керек да. Аны кармап туруп 3 күндөн кийин ыргытат. Жана тренингден кийин бир жумадан кийин бүтөт. Негизинен сознание. Бул сознание жаңы нерсенин. Сознание только жаңы нерсе менен иштейт да. Утур жаңы болуп тура бериш керек да бугачы. Сознание ачылганда жаңы. Азыр мисалы могу студияны дагы эле уш теманы сүйлөшө берсек, үчүнчүсүндө айтасыз, Максыбек, койгон кайталап. Башка нерсе жокпу деген. Анткени сознание ошондой. Караңыз, сознание бир нерсе кайталанса кыйналат. Подсознание бир нерсе кайталанбаса кыйналат. Түшүндүрүп кетейин. Сознание бир нерсе кайталана берсе кыйналат. Бул студияны азыр кайра эле бул эми интервью кыла берсек, бул подкаст кыла берсек, уже сиз тажайы кылбай эле коелу дейсиз да. Бир кыйналат. Көрүңүз, анткени жаңы нерсе. Бирок подсознание, мисалы кече бүгүн барасыз үйүңүзгө, тишиңизди жуубай жатып аласыз. Не болот? Кыйналат да эми. Жабып коесуз да. Барып жуугандан кийин уже норма болот. Анткени подсознание кирип калган, буну кайталабасаңыз кыйналат. Значит, маанилүү жөндөмдөрдү бизнесмендер Кытайдан товар алып келгенди, же мода чыгара бергенди, кайталап подсознание киргизип алса, уже кылбай койсо кыйналып калат. Ошон үчүн жаңы нерсе бердик го биз. Бул болду, мен билем деп коет го. Буну подсознание киргизмейинче буну кайталай бериш керек. Важный нерсе. Кайра бересиз, киргизет. Кайра унутуп калат. Сознанияга бериңиз да, жаңы бердиңиз, ыргытты, анан сознание мынтип айтат да. Бул менин жумушум эмес экен, бул окшош нерсе келип атат, бул подсознаниянын жумушу экен деп подсознание ыргытып коет. Кайталай берген сайын да? Кайталай берген сайын бул сознание кайталабайт да, кыйналат. Подсознание кайталабаса кыйналат да. Анын иши да булчу. Ага өткөрүп койгондон кийин тиш жуугандай болуп эле бизнес кылып кете бересиз. Тик. Подсознаниясына кирген кишилер, бизнестин подсознаниясына кирген кишилер, буларга вообще кыйынчылык жок. Бул акча таппай калса кыйналат, что-то не то болуп атат. Урматтуу достор, бүгүнкү подкастта биздин Максат мырза менен болдук. Алып баруучу мен Рахманов Мурат. Ар дайым сиздердин кызматыңыздардамын. Биздин каналга катталып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Сөзсүз. Дагы да кызыктуу коноктор болот. Именно бул текстиль боюнча, швейный цехтер боюнча бүт бардык темаларды талкуулап чыгабыз. Барыңыздарга ийгилик. Салам алейкум.